Бардыгыбыз чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз күнөөгө батып жашап жаткан бардыгыбызды өзүңүз аяп, биз сизди таанып биле электе эле Ыйса Машаяк аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын анын каны аркылуу түбөлүккө кечирип, кайрадан жазага сотко келбей тургандай кылып, бизге түбөлүк өмүр, асман падышачылыкка бара турган даңктуу тирүү үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул саатта Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарылууга ээ болгон бардыгыбыз чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды, сүйүүңүздү даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон баарлашууда чогуу болуш үчүн чакыргандыгыңызга ыраазыбыз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, керектелүүчү ырайымыңызды тартуулооңузду суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан, кыйынчылыктарга карабастан ишеним жашоосу менен жашап келе жаткан бардык биздин бир туугандарга өзүңүздүн ырайымыңызды тартуулап, ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуп, керектелүүчү сөз берип, кандай мүшкүлдөр баштарына түшпөсүн, адашкан адамдардын бардыгын сизге алып келе турган иштер аткарылышына өзүңүз жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, кимде алсыз болгон болсо, ден соолугун чыңдап, мындан аркы жашоосун бир гана сиз үчүн жашай тургандай кылып жардам берүүңүздү чын жүрөктөн суранабыз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү ачып берип, биз бара турган жолду ачык айкын көрсөткөндүгүңүз үчүн, бул саатта дагы сизге таянуу менен сиздин гана эркиңизди таанып билишибизге жардам бериңиз. Бул дүйнө күндөн күнгө бузулуп, күндөн күнгө күнөөгө толуп бара жатат. Бир күндө эмне иштер болоруна биз билбестен жашайбыз. Бирок бир гана сиздин жардамыңызга, ырайымыңызга муктаж адам экендерибизди жакшы билип, сиздин жардамыңызды сурайбыз. Ар дайым биз менен чогуу болуп, бизди коргоп, биздин жашообузду толугу менен сизге жага турган жашоо менен даңкташыбыз үчүн биздин жүрөктөрүбүздү өзүңүз жетектеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын угабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүмдү бардыгыбыз чогуу ачабыз. Матай 5-бөлүм. Матай 5-бөлүм 1-аяттан баштап 10-аятка чейин шашпастан бардыгыбыз окуйбуз. Ыйса элди көргөндө тоого чыкты. Ал отургандан кийин шакирттери жанына келишти. Ошондо Ыйса аларга мындай деп насаат айта баштады: Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат. Момундар бактылуу, анткени алар жерди мурасташат. Адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат. Ырайымдуулар бактылуу, анткени аларга да ырайым кылынат. Жүрөгү таза адамдар бактылуу, анткени алар Кудайды көрүшөт. Тынчтык орнотуучулар бактылуу, анткени алар Кудайдын уулдары деп аталышат. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы. Эсиңиздерде болсо, мурунку жумада дагы бактылуу адам жөнүндө мен сиздерге айтып кеттим эле. Матай 5-бөлүмдө айтылгандай, адамдарга Кудай кандай батаны берүүсүн каалайт, кандай адам ошол батага ээ боло алат, ошол жөнүндө өтө кеңири айтылгандыктан биз сиздер менен биргеликте ушуну жакшыраак үйрөнөлү деп чечтик. Анткени адамдардын баардыгы батага ээ болууну каалашат, бирок чыныгы бата эмне экендигин, кандай кылган күндө ошол батага ээ боло алат билбестен жашагандыктан, анткени адамдардын баардыгы көзгө көрүнгөн, денеге байланыш болгон батага умтулуп жашагандыктан өмүр бою Кудайдын батасы эмне экендигин билбестен жыйынтыгында өлүмгө дуушар болуп тозокко барган адамдар. Биз сиздер менен жакшы билгендей, Эфестиктер 1-бөлүм 3-аятта Ыйса Машаяк аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды Кудай бизге берүүнү каалайт. Машаяк аркылуу берилген рухий баталар биздин жаныбызга керектелген, даңктуу Кудай менен байланыш болгон биздин батабыз. Ал батаны адамдардын баардыгына Кудай берүүнү каалайт. Андай боло турган болсо, кайсыл адам ошол батага ээ боло алат? Ал жөнүндө бул жерде айтылат. Сөздүн негизинде карай турган болсок, ошол бакытка ээ болгон адаммынбы? Же дагы да ал батага ээ боло элек адаммынбы? Ал бата менде болуш үчүн мен эмне кылышым керек деген теманы изилдейли деп турабыз. Ыйса өзүнүн астына келген көптөгөн адамдарга айткан сөзү келип кеткен баардык кылымдын адамдарына айтылган сөздөр деп биз жакшы түшүнсөк болот. Анткени ушул саатта айтылган бизге дагы тиешелүү. Ошондуктан бизге дагы тиешеси бар. Тоого чыкканда анын астына көптөгөн шакирттери келет дагы. Руху жакырлар бактылуу, анткени асман падышачылыгы алардыкы деген теманы мурунку жумада биз сиздер менен чогуу карап кеткенбиз. Руху жакырлар кимдер? Бүгүн экинчи тема ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат деген сөзгө басым жасайбыз. Бул дүйнөдө айтылган бакыт, бай адамдар ошол бакытка ээ болушат. Анан кубанычка, шаттыкка ээ болгон адамдар батага ээ болушат деп. Ал эми Ыйсанын айткан сөздөрү тескерисинче руху жакырлар бактылуу. Андан сырткары ыйлагандар бактылуу. Кубанычка толгон адамдар бактылуу деш керек эле, бирок Ыйса эмнегедир ыйлагандар бактылуу деп айтат. Ыйлагандар кимдер? Кайгыга баткандар, көптөгөн кыйынчылыкты башынан өткөргөн адамдар, анткени алар сооронушат деп айтат.
ыйык жазуудан дагы чогуу карай кетели. Лука жазган жакшы кабар 6-бөлүм 24 аятты чогуу ача кетели. Лука жазган жакшы кабар 6-бөлүм 24 аят жана 25 аяттар. Лука 6:24-25. Ал эми байлар, силерге кайгы, анткени өзүңөрдүн көңүл соорото турган нерсеңерди алгансыңар. Азыр курсагы ток жүргөндөр, силерге кайгы, анткени ачка болосуңар. Азыр жыргап күлгөндөр, силерге кайгы, анткени боздоп ыйлайсыңар. Ыйсанын айткан сөздөрүн карасаңыздар, бул дүйнөнүн адамдары караганда түшүнүксүз сөздөрдү да айткан. Бай адамдар, силерге кайгы дейт. Мурунку жумада дагы мен силерге айтып кеттим эле. Бай адамдар куткарылууга өтө кыйын, анткени бай адамдын куткарылышына караганда төөнүн ийненин көзүнөн өткөнү дагы батыраак, оңоюраак болот деп. Анда бай адамдар куткарылышы өтө кыйын деп. Бай адамдардын баардыгы эле тозокко бара берет деген сөздүн мааниси эмес. Бай адам болсо дагы, анын руху жакыр боло турган болсо, ал дагы куткарылат. Руху жакыр деген ким? Бул дүйнөгө эч нерсесиз жылаңач бойдон келген адам, бул дүйнөдөн дагы эч нерсени алып кете албаган адамды көрсөтөт. Ошол жакыр адамды билдирет. Ошондуктан биздин жашообуздун негизги маңызы эмне экендигин түшүнүп, убаракерчилик көзгө көрүнгөн жашоого карабастан рухий бакытты бере ала турган куткарылууга биз ээ болушубуз керекпиз. Ал эми бай адам руху жакыр болуш үчүн бул өтө эле кыйын нерсе. Денеси гана эмес, руху, ички дүйнөсү, жүрөгү менен дагы жакыр болушу керек. Бул дүйнөдө ал өзүн канааттандырып, өзүн сооротуп жашайт, бирок өлгөндөн кийин жаны тозокко бара тургандыгы жөнүндө бир дагы жолу ойлонбостон жашайт. Анткени бай адамдын ою боюнча акча болсо акча менен бардык нерсени чечип алууга мүмкүн деп айтат. Ошондуктан бай адамдардын руху жакыр болгону бул өтө кыйын. Демек, бай адамдардын куткарылышына дагы көптөгөн кыйынчылыктар жаралат. Ошондуктан Ыйса бай адамдарга кайрылып айтат: силерге кайгы, анткени өзүңөрдүн көңүлүңөрдү сооротуп жатасыңар. Лука 16-бөлүмдө бир бай адам өлөт дагы, ал тозокко барып түшөт. Ал эми анын жанында кайырчы болгон Лазар Ыбрайымдын кучагына барат. Анан: Лазарды жиберчи, ал бармагынын учун сууга малып, тилимди сууласын, анткени мен бул жерде азап тартып жатам деп суранат. Шунчалык ысык болгондуктан Лазар деген ал өзүнүн үйүнүн астындагы кайырчы эле. Ошондуктан мага келип бир тамчы суу берип кетсин. Ошондо Кудай айтат: балам, сен өзүңдүн жакшы үлүшүңдү, жашооңду алганыңды эсте. Ал эми Лазар дүйнөдө азап тартты, азыр болсо бул жерде сооронууда деп айтат. Байлар, силерге кайгы, азыр курсагы ток жүргөндөр, силерге кайгы, анткени ачка болосуңар. Бул дүйнөнүн адамдары кандай болсо дагы өздөрүн канааттандырып, кубанычка бөлөп, адам кедей боло турган болсо, жакыр боло турган болсо, күлө турган күнү да жок болот. Ал эми бай болсо, бардык ийгиликтерге жетишкен болсо, албетте ал күлкүгө толот. Жакында эле бизде шайлоо болуп өттү. Шайлоодо депутаттардын бирөөсү ыйлады, бирөөсү күлдү дегендей, же күлөт, же ыйлайт. Анын баардыгы убактылуу гана. Бирок адамдар толугу менен ошол күлкүгө же болбосо кайгыга берилип жашайт. 2 Тимотей китебинде дагы айтылат: Кудайга караганда шаттыкты бул дүйнөнү сүйгөндөр, акчаны сүйгөндөр Кудайдын чыныгы
сөзү соороону деген эмне экендигин билбестен жашап келген адамдар. Биз сиздер менен жакыр болгондуктан, рухубуз жакыр болгондуктан батыраак куткарылдык деп айтсак болот. Дүйнө жүзү боюнча биз канчалаган мамлекеттерге жакшы кабар сөзүн таркатабыз. Анан бай мамлекеттер жакшы кабар сөзүн кабыл алуу өтө кыйын. Мисалы Кореяда деле карасак, бай адамдардын куткарылууга келүүсү өтө оңой нерсе эмес, таң калыштуу нерсе. Андан сырткары ыйлагандар бактылуу. Бүгүнкү биздин темабыз ыйлагандар бактылуу. Анткени алар соорунушат. Эмне үчүн ыйлагандар деп айтылат? Жакып китеби 4-бөлүм 8-9 аятты карай турган болсок, күнөөкөрлөр, силер кайгыргыла, ыйлагыла, боздогула деген сөздөр айтылат. Күнөөкөрлөр, күлгөндүн ордуна ыйлагыла, кубангандын ордуна кайгыргыла. Бир нече убакыт өткөндөн кийин түбөлүк азап үчүн, түбөлүк кайгы үчүн азыр силер боздогула, ыйлагыла. Ыйлоо деген сөз бул боздойт, же болбосо кайгырат, капага толот. Бул кайгыга баткан адам дүйнөдө кандайдыр бир ийгиликке жетпегендиги үчүн боздойт, ыйлайт деген эмес. Кудайдын астында өзүнүн күнөөкөр экендигин билип, сот, түбөлүк жаза, Кудайдын каарына туш боло турган адам болгондуктан ал ыйлайт, боздойт. Забур китеби 50-бөлүм 7-аятта Израилдин падышасы дөөт чоң күнөөгө батат. Ойноштук кылган күнөө кетирет, андан кийин адам өлтүргөнгө чейин барат. Ошол учурдагы падышалар баардык нерсе колунан келе алган эле, бийлиги да, күчү да бар эле. Бирок дөөт падыша өзүнүн кан сарайында жашап отурганда ошол күнөөнү кетирет. Анан пайгамбар келип ага айыптайт, кетирген күнөөсү үчүн. Кудай сага эмнени бербей койгондуктан сен күнөөгө баттың. Бул адам баласы кетире ала турган эң чоң күнөө болгондуктан пайгамбар келип аны ушунчалык айыптайт, сындайт. Анан жөнөкөй бул дүйнөнүн падышасы боло турган болсо, сен мага акыл үйрөтө тургандай ким элең деп айтса болот эле. Аны өлтүрүп дагы койсо болот эле. Бирок дөөт Кудайга ишенген, Кудайдан корккон адам болгондуктан пайгамбардын сөзүн укканда ал ушунчалык боздоп, ыйлайт, кайгырат. Дагы эми ошол Кудайдын астында тобо кылып, кечирим сурап, жашы ушунчалык көп болгондуктан керебети сууга толот деп, албетте андай сөздөр ыйык жазууда жазылган эмес, бирок ушунчалык боздоп, ыйлады деген сөздөр менен түшүндүрүлөт. Кудайдын астында тобо кылган. Забур 50-бөлүм 7-аятта мен бойго бүткөндөн тартып эле күнөөкөрмүн. Мен эмне үчүн күнөөгө баттым экен деп, күнөөнүн тамыры каяктан башталат деген изилдөөлөрдү жүргүзүп отуруп, мен бойго бүткөндөн тартып эле күнөөкөр турбаймынбы деп жообун табат. Кудайсыздар төрөлгөндөн баштап эле түз жолдон чыгышат турбайбы? Энесинин курсагынан чыккандан тартып эле жалган айтып адашышат турбайбы? деп жооп таба алат. Ошондуктан адамдардын баардыгы күнөө кетире ала турган табиатка ээ болуп бул дүйнөгө төрөлүшөт. Ошол нерсени түшүнүп, Кудайдын астында канчалык боздоп, кайгырып, Кудайдын астында сыйынат. Забур 50-бөлүм 10-аятта күнөөкөр адамдарды Кудай баш тартпастан өзүнө кабыл ала тургандыгын түшүнгөндүктөн ошол кайгыны же болбосо
боздоп ыйлаган жүрөктү кубаныч менен кайтарып бер деп кайрылат. Забур 33-бөлүм 19-аятта да Кудай чын дилинен өкүнгөндөргө жакын, моюн сунгандарды ал куткарат. Күнөө үчүн жан дили менен өкүнгөн адамга Кудай жакын болот. Анан 58-забурда дагы айтылат. Кудай адамдардын сыйынуусун уккусу келет, бирок Кудай менен адамдын ортосундагы күнөө аларды бөлүп турат. Силердин колуңарда күнөө болгондуктан силердин сыйынуңарды мен уга албайм. Менин кулагым укпагандыгы, оор болуп калгандыгы үчүн силердин сыйынуңарды уккан жокмун. Римдиктер 3-бөлүм 23-аятта адамдардын баардыгы күнөө кетиргендиги үчүн Кудайдын даңкынан ажырап калышкан. Адам баласы күнөө кетирүү менен Кудай бере турган түбөлүк өмүрдөн Кудайдын даңкынан ажырап калган. Римдиктер 6-бөлүм 23-аятта айтылат, күнөө үчүн жаза өлүм деп. Бул түбөлүк өмүрдү айтат. Ошол чындыкты таанып билген адам эмне кылышы керек? Качан өлөрүн билбеген адам, Кудайдын соту, жазасы күтүп тургандыгын билген адам көзүнө көрүнгөн азыркы жашоо, азыркы кубаныч, шаттык үчүн жашайбы? Анын жүрөгүндө жөн гана өкүнүү жана кайгы пайда болот. Накыл сөздөр китебинде да айтылат, өзүнүн күнөөсүн жашырып койгон адам ал ийгиликке жетишпейт. Ал эми күнөөсүн мойнуна алган адам ал куткарылат. Өзүнүн күнөөсүн жашырып алган адам куткарылбайт, Кудайдын ырайымына ээ боло албайт. Ал эми ким Кудайдын астында күнөөсүн мойнуна алган болсо, тобо кылган болсо, Кудайдын ырайымына ээ болот. Ырайымына ээ болот деген сөз куткарылат же болбосо күнөөлөрү кечирилет. Кудайдын ырайымына ээ болуш үчүн, сооронушу үчүн ал боздогон жүрөккө ээ болушу керек. Ыйлаган жүрөк болушу керек. Ышая китеби 57-бөлүмдө да чогуу ачабыз. Ышая китеби 57-бөлүм 15-аят. 15-16 окуйбуз. Ышая 57-бөлүм 15-16 аят. Анткени улуу даңкталган түбөлүк жашоочу ысымы ыйык мындай деп жатат: мен бийик асмандын үстүндө жана ыйык жайда жашайм. Ошондой эле моюн сунгандардын рухун тирилтиш үчүн, кайгыргандардын жүрөгүн тирилтиш үчүн, кайгыргандар менен, руху менен моюн сунгандар менен бирге жашайм. Анткени мен түбөлүккө талаш тартыш жүргүзбөйм, акырына чейин каарданбайм. Болбосо менин алдымда мен жараткан рух жана мен жараткан ар бир тирүү адам алсырап калат. Кудай ал түбөлүк жашоочу Кудай. Түбөлүк жашоочу, ысымы ыйык. Ал улуу жана даңкталган. Мындайча айтат: мен бийик асмандын үстүндө жана ыйык жайда жашайм. Моюн сунгандардын рухун тирилтиш үчүн бийик жерде турган Кудай бул дүйнөдөгү, бузулган дүйнөдө жашаган адамдар, жүрөгү менен кайгырган адамдар, Кудайдын астында өзүн көтөргөн, текебер болгон адамдар дагы бар. Бирок Кудайдын астында моюн сунган адам, анын рухун тирилтиш үчүн Кудай аны куткарат. Ыйса Машаяктын учурунда да фарисейлер, мыйзам окутуучулар бар эле. Алар өздөрүн адил адамдар, ак адамдарбыз деп эсептешкен. Өздөрүн адил деп эсептегендиктен күнөөкөрлөрдү куткарыш үчүн келген Ыйса Машаякты кабыл алышкан эмес. Өзүн ак деп эсептеген адамдар, күнөөсүн түшүнбөгөн адамдар, Кудайдын астында текеберленип кеткен адамдар. Бирок өзүнүн күнөөсүн
ойлогон адам, Кудайдын астында моюн сунган адамды Кудай тирилтет. Жүрөгү менен кайгырган адамды Кудай куткарат. Моюн сунган адам, момун болгон адамдын күнөөсүн Кудай өзү куткарат тургандыгын айткан. Анткени түбөлүккө талаш тартыш жүргүзбөйм, акырына чейин каарданбайм. Адам баласы күнөө кетиргендиктен Кудай жерди да жазалаган. Адам баласынын денеси өлө тургандай кылып өлүм жазасын бул дүйнөгө жиберген, бирок Кудай айтат, түбөлүккө талаш тартыш жүргүзбөйм, акырына чейин каарданбайм. Ошол себептен Кудай өзүнүн жалгыз уулу болгон Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберет дагы Кудайдын астында моюн сунган адамдарды куткарып алыш үчүн, жүрөгү менен кайгырган адамдарды өзүнө чакырып алыш үчүн жиберген. Өзү жараткан рухту ал сүйгөндүктөн куткарып алууну өзү каалаган. Израиль элине келген Ыйса өзүнүн жашоосунда Матай 3-бөлүмдө айтылат, тобо кылгыла, анткени асман падышачылыгы жакындап калды. Израиль эли Кудайдан алыстап, күнөөгө батып жашаган эл эле. Ошол элге кайрылып, тобо кылгыла, моюн сунгула, асман падышачылыгы жакындап калды. Ыйса өзү асман падышачылыгы эле. Асман падышачылыгы жакындап калды. Чөмүлдүрүүчү Жаканда бул дүйнөгө келип Израиль элине айткан, убакыт келди, Кудай падышачылыгы жакындап калды, тобо кылгыла. Марк 1-бөлүм 15-аятта айтылат, тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле. Жакшы кабарга ишениш үчүн биринчиден тобо кылгыла. Өзүнүн канчалык аянычтуу күнөөкөр экендигин түшүнүп, күнөөлөрү кечирилиши үчүн тобо кылат. Жакшы кабар сөз бул Ыйса Машаяктын биз үчүн аткарган иши. Колостуктар 1-бөлүм 6-аятта жакшы кабар силерге да жетти. Кудайдын ырайымын угуп, аны таанып билген күндөн тартып силердин ичиңерде жашап жатат. Куткарылууну кабыл алууну каалаган адам, Кудайдын ырайымын кабыл алган адам, куткарылган адам. Матай 12-бөлүм 41-аятта Израиль элине кайрылып айтат, сот күнү Нинеби эли, сот күнү бул муун менен тирилип, бул муунду айыптайт. Бирок бул жерде Жунустан чоң бирөө бар. Айып китебинде эмне деп жазылат? Кечиресиздер, Жунус китебинде эмне деп жазылат? Жунус пайгамбар болсо, Нинеби шаарында жашаган адамдар күнөө кетиргендиктен ал шаарга барууну каалабайт. Анан Нинебинин карама каршы турган Тарсис шаарына кетет дагы, бирок Кудай аны ошол Нинеби шаарына жиберет. Башталыш 1-бөлүмдү карай турган болсо, Кудай жаныбарларды жаратканда алардын ичинен чоң балыктарды жараткан деп айтылат. Чоң балыкты өзүнчө буйрутма берип койгон. Эмне үчүн? Ошол Жунус пайгамбар үчүн. Деңизге ыргытылган Жунус, мына кит дал ушул үчүн керектелет деп, кит ал Жунус пайгамбарды жутуп алат. Жунус пайгамбар киттин ичинде 3 күн отурганда Кудайдын астына тобо кылып ал сыйынат. Анан анын ар кандай органдарына бүт кармангандыктан Россияда, Санкт-Петербургда музейдин ичинде бир чоң киттин скелети сакталган экен. Оозу чоң ачылган. Анан ошону карап Жунус пайгамбарды элестеттим, анткени кит ушунчалык чоң көлөмдүү болгондуктан пайгамбар жөн эле анын ичинде нары бери жүрө турган көлөмгө ээ эле. 3 күн элестетсеңиздер, киттин ичинде жайгашкан Жунус пайгамбар. Анын ар сөөктөрүнө карманып, мындай
Анан кит чочуп кеткендиктен, шок болуп кеткендиктен жеке аны ыргытып жиберет. Ошондо Жунус пайгамбар Нинеби шаарына барып элдерге айтат: билесиңерби, мен силерге келе жатып Тарсиске качып кеттим эле, бирок Кудай мени силерге кайрадан жиберди. Тобо кылгыла, эй шылуундар, желмогуздар. Анткени Жунус Нинеби шаарындагы элдердин куткарылуусун каалаган эмес. Кудай аны буйругандыктан, аргасыздан аларга барып Кудайдын сөзүн жеткирген эле. Бирок Нинеби элдери падышадан баштап эң акыркы адамына чейин Кудайдын астында Жунусту Кудай жибергендигин билип, алар тобо кыла башташкан. Талкалайм деген Нинеби элин Кудай толугу менен куткарат. Ал жөнүндө Жунус китебинде жазылат. Нинебиликтер Жунустун насаат сөзүн угуп тобо кылышкан. Жыйынтыгында алар куткарылышкан. Бирок бул жерде Жунустан да чоң бирөө бар деп ал Ыйсаны билдирген. Жунустан да чоң Ыйса мына силердин астыңарда турат. Силер да анын сөзүн угуп тобо кылгыла. Жада калса израилдиктер, Нинеби элдери Жунустун насаат сөзүн угуп тобо кылышкан эле. Ал эми силер Кудайдын өзүнүн сөзүн угуп туруп кантип тобо кылбай жатасыңар? Кудай эми силерди айыптайт. Силер менин сөзүмдү укпагандыктан тобо кылбасаңар, анда силерди сот күтүп турат. Лука 13 бөлүмдө 4-5 аяттарда Ыйсанын дагы бир айткан сөздөр айтылат. Иерусалимдин башка бардык тургундарына караганда айыптуу болушкан деп ойлойсуңарбы? Мисалы үчүн ошол Силомдогу мунара кулаганда астындагы 18 киши кулап каза табат. Алар күнөө кетиргендиктен өлүп калды. Жок, андай эмес. Эгерде силер тобо кылбасаңар, бардыңар ошого окшоп өлүп каласыңар деген сөздөрдү айтат. Кудайдын астында канчалык аянычтуу күнөөкөр экендигин билип, анын тагдыры түбөлүк өлүмгө байланыш экендигин билип, Кудайдын астында боздогон жүрөгү менен Кудайга кайрылып келиши керек. Анткени Кудай бизден ошол нерсени талап кылат. Ыйлаган жүрөк болушу керек куткарылыш үчүн. Куткарылууну чын жүрөктөн каалаган адам. Лука 15 бөлүмдө бир адамдын 2 уулу болот. Бирөөсү болсо өз энчисин алат дагы башка шаарга барып, бүт мал мүлкүн жоготуп алат. Бардыгын коротот. Бардыгын түгөткөндөн кийин ал ошол өлкөдө катуу ачарчылык болот дагы, муктаж боло баштайт. Анан чочколор кайтарып жүргөн ишти кылат. Анын тамактары менен азыктанат. Анан ойлонот: жок, мен ушул бойдон өлүп калышым мүмкүн эмес. Туруп атама кайтып барайын деп атасына кайтып келет. Баласы үйүнөн кетип калган күндөн тарта атасы күн сайын эшиктен өзүнүн баласын күтүп турган эле. Ушул балам ачкачылыктан өлүп калдыбы же тирүү болду экен, качан келет болду экен деп күн сайын өзүнүн баласын күтүп турган эле. Күндөрдүн биринде караса, алыстан бирөө аксап, тексеп келе жатканын көрөт, кайырчы сыяктуудай. Анан караса, баскан кадамы өзүнө окшош. Бул менин балам келатат деп ошол замат тааныйт дагы, анын астына барат дагы кучагына алат. Баласы айтат: Ата, мен асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыңда күнөөгө баттым, мени кечире көр. Ошондуктан мени өзүңдүн уулуң эмес, өзүңдүн кулуң катары кабыл ал. Атасы айтат: жок, сен менин уулумсуң. Анын колуна шакек кийгизет. Жок, сен менин баламсың. Эң жакшы кийимди алып кийгизет. Колуна шакек тагат, бутуна бут кийим берет.
анан чоң малды алып келет дагы соет. Эмне үчүн? Анткени бул уулум өлгөн эле, эми тирилди, жоголгон эле, эми табылды. Кудайдын астындагы адашкан күнөөкөр кайрылып келгенде кандай кубаныч болот, ошону түшүндүрмө насаат. Таза эмес кир кийимибизди чечип, адил кийимди кийгизген сыяктуудай. Шакек кийгизди деген өзүнүн даңкын тартуулады. Бут кийим кийгизгени эми кайрадан Кудайдан алыстабаш үчүн. Күнөөкөр үчүн өз букачарды союп кубанат. Ошондой сыяктуу эле биз үчүн, күнөөлөрүбүз үчүн Ыйса курмандык козу катары өзүн курмандыкка алып келгендигин билдирет. Тобо кылып Кудайга кайрылып келген адамдардын баардыгы күнөөлөрү кечирилет. Ыйлагандар бактылуу деп айтылат. Ыйлаган адам кечке убактын созо турган болсо, анда бул бала деле, атасынан кетип калган бала өмүр бою эле ыйлап отура турган болсо, анда кечиримге кабыл ала албайт эле. Кечке эле боздоп ыйлап отура берсе, анда эмне пайда болот? Жүйүт Искариот деле карасаңыздар, 30 күмүшкө Ыйсаны сатып жиберет. Күнөөсүз устатты мен сатып жибердим деп акчасын кайтып келгенде, анын акчасын чачып жиберет дагы. Мага окшогон желмогуз өлүшү керек деп ушунчалык боздойт, ыйлайт. Ушунчалык ал жүрөгү кайгырат дагы, кыйналганынан өзүнө кол салып өлтүрөт. Бирок Жүйүт Искариот тозокко кетти. Күнөөсү үчүн боздоду, ыйлады, бирок тобо кылган жок. Кудайга кайрылып келгенде гана ал кечирилет. Жөн эле ыйлап боздоп отура берсе, кантип күнөөлөр кечирилмек эле? Батырактан Кудайга кайтып келиши керек. Ыйлап боздогону ал убактылуу, ал эми Кудайга кайтып келе турган болсо, соорону түбөлүккө болот. Элчилердин иштери 2-бөлүмдү карай турган болсок, 28-29 аяттарда Петр айтат: 50-күнү Израиль элине кайрылып, агайын туугандар, силерге кайрылып айтабыз, тобо кылгыла, ошондо ыйык рухту белекке кабыл аласыңар. Ошондо 3000ден ашык адам куткарылган, сууга чөмүлдүрүлгөн деп Элчилердин иштери 2-бөлүмдө айтылат. Ыйса Машаяктын ысымына тобо кылгыла, сууга чөмүлдүрүлгүлө, ыйык рухту кабыл алгыла. Сууга чөмүлдүрүү деген эмне? Ыйса Машаяк менен бирге өлдү, бирге тирилди. Сууга чөмүлдүрүлгөндүгү үчүн куткарылууга ээ болбойт эмес, куткарылган адам сууга чөмүлдүрүлөт. Азыр куткарылган адамдар биздин жайкы конференция учурунда сууга чөмүлдүрүлүүңүздөрдү суранат элек. Элчилердин иштери 3-бөлүм 20-аятта. Теңирден кубанычтуу мезгилдер келет. Ошондо силерге Машаяк өзү дайындаган кубанычты жиберет, тартуулайт. Тобо кылгыла, күнөөлөрүңөр кечирилсин. Ошондо кубанычтуу мезгилдер силерге келет. Куткарылган адамдын жашоосунда кубаныч толот. Элчи Петр айтат: Кудай силерге карата чыдамдуулук менен мамиле кылат. Бирөөңөрдүн дагы өлүп калууңарды каалабаган Кудай бир күндү 1000 жылды бир күн катары күтөт. Бир дагы адам өлбөстөн Кудайга кайрылып келүүсүн күтөт. Билесиздерби, Кудай бул күнөөкөрлөрдүн баардыгын чыдамдуулук менен канчалык деңгээлге чейин күтөт. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенге чейин байыркы келишимде пайгамбарлар аркылуу өзүнүн куткарылуу ишин айтып келген эле.
Ал эми Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келген күндөн кийин тобо кылып жакшы кабарга ишенгиле деген сөздөрдү айтат. Ошол жакшы кабар сөз бүгүнкү күндө бизге чейин да жетти. Тобо кылбаган адам жакшы кабарга ишене албайт. Өзүнүн өлө турган өлүмгө дуушар болгон адам, ооруга чалдыккан адам кандай кылсам ушул оорудан айыгат экенмин деп ойлонот, ойго батат, анан аракеттерди жумшайт. Ойлонуп отуруп, жакшы бир врач бар экен деген, же болбосо жакшы бир дары бар экен деген билген болсо, сөзсүз түрдө ал дарыны издегенге аракет кылат, врачты жолуктурганга аракет кылат. Ошондой сыяктуу эле өзүнүн күнөөкөр экендигин билген адам Кудайдын асында боздогон жүрөгү менен, ыйлаган жүрөгү менен Кудайдын асында тобо кыла баштайт. А тобо кылбаган адамды кандай коркунуч күтүп турат, ал жөнүндө ыйык жазуу бизге жакшы көрсөтүп берген. Азыр эмне үчүн адамдар ишенбейт, эмне үчүн тозокко барышат? Тобо кылбагандыктан. Забур китебин чогуу ачабыз, 7-бөлүм. Забур 7-бөлүм. Забур 7-бөлүм 12-аятты ачабыз. Забур 7-бөлүм 12-ден 14-кө чейин. Кудай адилеттүү сот, ал ар күнү катуу жазалоочу Кудай. Эгерде ким кайрылбаса, ал кылычын куурчутуп, жаасын мээлеп тартат. Ал үчүн Кудай адилеттүү сотту жүргүзүүчү Кудай. Кудайдын асында тобо кылбаган адам, күнөөсүн моюнуна албаган адам, Кудайдын асында тобо кылбаса, күнөөсүн моюнуна албаса, Кудайдын коркунучтуу жазасы күтүп турат. Билесиздерби, 2000 жыл бою ошол жакшы кабар бизге жетиши үчүн Кудай чыдамдуулук менен бизге мамиле кылып, бизди күтүп келген. Эми Кудай өзүнүн кылычын куурчутуп жатат. Мен өтө коркунучтуу бир окуя укканмын. Күндөрдүн биринде бир адам токойдо бара жатат дагы, анан караңгы кирип кетет. Анан өтө коркунучтуу болгондуктан токойдун ичинен үй бар бекен деп издеп отуруп, алыстан бир жарык кирген үйдү таап алат. Үй бар турбайбы деп, анан ошол үйдү көздөй келет. Үйгө келгенде кожоюн барбы деп такылдатат. Кожоюну ооба деп жооп берет. Билесизби, мен тоого бара жатып караңгыда калып калдым. Бир күн ушул үйдө түнөп кетсем болобу десе, ооба, кириңиз деп жооп берет. Аны тамагын берет, тойгузат, анан ал уктай тургандай кылып орундук жасап берет. Анан уктайын деп атканда күндө шырт деген үндү угат. Анан акырын келип караса, кылычын куурчутуп турат. Ушундай даамдуу адам көрүнөт деген сөздөр менен. Билесизби, ал адам ушунчалык жүрөгү түшөт, шок болот. Анткени ал адам тигил адамды кесип жеп алайын деп даярданып туруптур. Коркунучтуу окуя. Бирок Кудай тобо кылбаган адамдар үчүн өзүнүн кылычын куурчутуп отурат деп айтылат. Кылычын куурчутуп, жаасын мээлеп тартат. Тобо кылбаган адамдар үчүн Кудай өзүнүн жаасын мээлеп жатат. Ал үчүн өлтүрүүчү куралдарды даярдайт. Билесиздерби, ушунчалык коркунучтуу сөздөр. Кылычын куурчутат, жаасын мээлейт, анан өлтүрүүчү куралдарды даярдайт. Тобо кылбаган адамдарды жазалаш үчүн ал адилеттүү сот Кудай өзү. Мунун мааниси билесиздерби? От жебеси. Байыркы убакытта согуш учурунда адамдар от жаасы менен атышышкан куралдар. Ошол от жааны кабыл алган адам өлүп да калган. Ушул аяттарды окуп азыр түшүнсөк болот. Байыркы учурда от жаасы, азыркы учурда ракета, атом бомбасы,
Эртең мененки жаңылыктарды көрдүңүздөрбү? Азыр жакынкы чыгышта Иран Израиль менен согушуп жатат. Өтө чоң көйгөй жаралды. Израиль Сирияда жайгашкан Ирандын элчилигине кол салып, жыйынтыгында 5 адам каза тапты. Чоң саясатчы бир адам өлтүрүлдү. Израилге каршы чыккан. Билесизби? Израиль жөн ордунда турабы, ошонун баардыгын көрүп турган. 24 сааттын ичинде Израиль өз куралдарын даярдай баштады. Азыр дагы чоң көйгөй, ракеталарды учурабыз деген чоң коркунучтар жаралууда. Жезекил 38 бөлүмдө айтылат, дүйнөнүн акырында бир нече мамлекеттер биригип, Израилге каршы согуш ачканда Иран биринчи орундарда турат деп. Ирандын мурунку аталышы Персия. Анан өзүнүн аталышын Иран деп атап алган. Ошол бир нече мамлекеттер биригип, Израилге каршы чыкканда бир нече мамлекеттер чогуу кошулушат дагы, алардын ичинен биринчиси бул Иран. Иран дагы азыр көптөгөн атом ракеталарын, куралдарын даярдап жатат. Ошондуктан Израиль эли Ирандагы атом ракеталарын, же болбосо куралдарды жарап жаткан бир нече адамдарын кырып салышкан. Израиль жакында эле Хамас менен болгон согушта Иран кошулуп кетпесин деп, америкалыктар учак конуучу кемени үчтү жиберишет, өз жардамын көрсөтөт, бирок ал дагы пайдасыз болду. Азыр дагы согуш улантылып жатат. Анан эң акырында мамлекеттердин баардыгы биригип Израилге каршы согуш ачылат. Ошондо Америкадагы, Ирандагы баардыгы кошулушат. Балким ушул согуш акыркы согушка чейин айланып кетиши мүмкүн. Телевизорду карасаңыздар, ракеталар, атом куралдары, ядролук куралдар нары бери учуп жатканын көрсөк болот. Анткени баардыгы ушул акыркы согушка даярдалып жаткан куралдар. Ышая китеби 50 бөлүм 11 аятта: от күйгүзүп жаткандар, оттуу жебелер менен куралдангандар. Адамдар өздөрү ошол отту даярдап жатышат. Содом жана Амур шаарлары күкүртүү от менен талкаланган сыяктуудай эле. 2 Петр китеби 3 бөлүм 6-7 аяттарда айтылат: байыркы дүйнө топон суу менен жок болунса, азыркы дүйнө от менен жок болунушу үчүн даярдалып жатат. Аз билесиздерби, күчтүү мамлекеттер, бай мамлекеттердин ээ болгон ядролук куралдары канчалаган санда. Биздин Түндүк Кореяны деле карасаңыздар, канчалаган куралдары көп. Ал куралдардын баардыгын бириктиргенде бул дүйнөнү бир жолу эмес, 100 жолу талкалаганга күчү жетет. Ал дагы жарым сааттын ичинде, 30 мүнөттүн ичинде. Сен өлүп, мен өлөм, баардыгыбыз өлөбүз деген доорго бара жатат. Бирок элдер билесиздерби, дагы деле кантип эле ошентип болуп кетсин деп ишенбей жашап келишет. Ал эми биз машаякчылар сиздер менен акылдуу адамдардан болушубуз керекпиз. Аягына чейин тобо кылбаган адамдар. Ыйык жазуу китеби азыр дүйнө жүзүнө таркап келе жатат. 3500 тилден ашык тилге которулган. Матай 24-14 аятта асман падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабар бүт дүйнө жүзүнө күбөлөндүргөндөн кийин дүйнөнүн акыры келет. Дүйнөнү Кудай соттойт. Кандайча соттойт?
Байыркы учурда Кудай топон суу менен соттогон, ал эми азыркы дүйнөнү Кудай от менен соттойт. Ошондуктан бул аяттарга биз толук макул боло алсак болот. Адамдар өздөрү кыра турган отторду даярдап жатат. Өздөрү даярдаган яма кудуктарга түшүшөт. Өздөрү курал жарактарды жаратып жатышат, ошо менен өздөрүн талкалашат. Бирок адамдар ал жөнүндө дагы ойлонбостон жашап келишет. Бул дүйнөдө 1000 жыл, 10 000 жыл, миллион жыл жашайбыз деген ойдо дүйнөнү күндөн күнгө жакшыртып келе жатышат. Бирок бул дүйнө биздин жашоо бир күндүк түш сыяктуу эле. Кандай кылсак адамдар куткарылат деген ойго батышыбыз керек эле. Биз бул дүйнөдөн бейишке көчө турган убакытка даяр болушубуз керекпиз. Куткарылган, бирок акылдуу эмес адамдар көп. 1 Петр 4-бөлүм 7-аятта эмне деп айтылат? Бардык нерсенин аягы жакын, ошондуктан кандай болгула дейт? Акылдуу болгула жана сергек болгула. Акылдуу жана сергек бололу. Куткарылган адамдарга эң керектүү нерсе акылдуу болуу жана сергек болуу. Анткени карасаңыздар, дүйнөнүн акыры биздин көз алдыбыздан ары бери өтүп жатканын көрүп атабыз го. Албетте биздин теңир качан келерин биз билбейбиз, бирок Ыйса Машаяк келген күнгө чейин биз татыктуу жашоо менен жашап, жок дегенде бир адам болсо анын жанын куткарганга аракет кылышыбыз керекпиз. Бул дүйнөнүн убаракерчилик жашоосуна берилбестен, байланбастан. Жакан 3-бөлүм 18-аятта ага ишенген адам соттолбойт. Ал эми ишенбеген адам, Кудайдын жалгыз уулуна ишенбеген адам, ал соттолот. Куткарылган адам, Ыйса биз үчүн соттолгондуктан ал соттолбойт. Ал эми ишенбеген адам, Ыйса Машаяктын айкаш-чыгачка кадалып өлгөн, аткарган ишине ишенбегендиги үчүн соттолот. Өлүм жазасы түшүрүлдү. Эми адам өзүнүн өлүмүн күтүп жашаган болот. Ишенбегендер үчүн соттоло турган күн белгиленди. Бирок бул дүйнөнүн адамдары сот боло тургандыгын, жаза боло тургандыгын билбестен жок болуп кетчү бул дүйнөгө берилип жашашат. Күнөөгө батып, күнөөдөн ыракаттанып жашашат. Өлүмдөн кийин өтө аянычтуу, өтө өкүнүчтүү тагдырга чалдыга тургандыгын билбестен жашайт. Өлсөк дагы мейли, өлгөнгө чейин жакшы жашап, бүгүн ичип жейли, анткени эртең баары өлөбүз. Өздөрүнүн мүрзөсүндө бийлеп жаткандай. Анткени бул дүйнөнүн кубанычы, шаттыгы бул шайтандын азгырыгы. Накыл сөздөр 14-бөлүм 13-аятта айтылат: күлүп жаткан адамдын да жүрөгү ооруйт. Кубанычтын аягы кайгы менен бүтөт. Адамдар күнөөлөрү үчүн жаны өлүп калгандыгын билбейт. Бирок күлүшөт, шаттанышат, кубанычка бөлөнөт. Жаны кайгырбайт, денеси ушунчалык кубанычты гана талап кылат. Бийлейт, шаттанат, кубанат, секирет. Ал денедеги болгон кайгыны эптеп бир кутулайын, бир нерсе менен сооротоюн дейт. Тозокко барганда адамдар бийлейт, билесиздерби? Ушунчалык кыйналгандыктан өйдө колдорун көтөрүп алышып. Кээ бир учурда тойго же дискотека барганда мондай бийлешет го элдер. Ошону көрүп мен ойлойм, тозокко барган адамдар да ушинтип бийлешет. Эмне үчүн? Анткени
кайгыдан чыдабагандыктан, ал 100 жыл, 1000 жыл эмес, миллион жыл эмес, түбөлүккө ал жакта курт да өлбөйт. Күнү түнү кайгыда жашай турган адам өлө да албайт, чыга да албайт. Жок болгон тозокту адамдарды коркутуш үчүн Кудай жаратты деп ойлойсуздарбы? Чындыгында Кудай адамдар үчүн тозокту жараткан эмес. Матай 25 бөлүм 41 аятта шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө. Лука 7 бөлүм 31 аятта 34 аятка чейин Ыйса жүйүттөргө кайрылып айтат. Кичинекей балдар деп өзүнүн насаат сөзүн айтат. Көчөдө отуруп алып, силерге чоор тартып бердик, бирок силер бийлеген жоксуңар. Муңду ырларды ырдадык, бирок силер ыйлаган жоксуңар. Чоор тартылганда адамдар кубанып бийлеш керек эле, бирок алар унчукпай отурат. Муңду ырлар ырдаганда алар кайгырыш керек эле, ыйлашы керек эле, бирок алар ыйлаганда жок. Чөмүлдүрүүчү жакан келет, элдерге тоо кылгыла деп кайрылат. Өзүнүн жүрөгү жарылып аткан сөздөрдү айтканда жүйүттөр аны көрүп, анын ичине жин кирип кеткен деп аны айыпташкан. Кудайдын уулу бул дүйнөгө келип, ичип жегенин көрүп, жегенди, шарапты ичкенди жакшы көргөн адам салыкчылар менен күнөөкөрлөрдүн досу деп айыпташкан. Чөмүлдүрүүчү жакан келгенде аны сөзүн кабыл албастан ага жин кирип кеткен деп айыпташкан. Ыйса келгенде ал күнөөкөрлөрдүн досу деп аны да кабыл албастан баш тартышкан. Айыптап аларды соттошкон, шылдыңдашкан. Чөмүлдүрүүчү жакандын сөзүн кабыл албаган адам тоо кылбаган адам. Тоо кылбаган адам ал кайгыра да албайт, күнөөсү үчүн тоо да кыла албайт. Ошондуктан тоо кылбаган адамдар үчүн кандай сөздөр айтылат? Дагы бир жерде ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 2 бөлүм. Римдиктерге жазылган кат 2 бөлүм 4-5 аяттар. Мен окуп берейин. Римдиктер 2, 4, 5. Же Кудай өз айкөлдүгү менен сени тобо кылууга жетелерин билбей, анын айкөлдүгүн, сабырдуулугун жана чыдамдуулугун барк албай жатасыңбы? Бирок сен өзүңдүкүн бербегендигиң менен, өкүнбөгөндүгүң менен Кудайдын каары төгүлө турган жана адилет соту боло турган күнгө өзүңө өзүң каар чогултуп жатасың. Кудайдын айкөлдүгү Кудайдын сүйүүсүн билдирет. Күнөөкөрлөрдү сүйө ала турган Кудайдын сүйүүсү. Анын сабырдуулугу, чыдамдуулугу. Кудай бардык күнөөкөрдүн кайрылып келүүсүн каалайт. Бирок адамдар аны дагы түшүнбөгөндүктөн барк албай жатышат. Кудайдын боорукердигин, чыдамдуулугун, сабырдуулугун түшүнбөгөн адамдар адан баш тартып жатышат. Адамдарды куткарып алыш үчүн Кудай өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жиберген, айкаш-чыгачка өлгөнгө чейин жиберген эле. Бирок адамдар аны кабыл алышкан жок. Мурун америкалыктар Кореяга келгенде, Кореяда бизде жакырчылык, ачкачылык болгон учурда кичинекей балдар сагыз берчи деп сураганда, америкалыктар билесиздерби эмне деп урушкан? Jesus Christ деп монтип ачууланып, эмне деген сөгүнүп жаткан сөз болду экен десем, кийин уксам Jesus Christ, Ыйса Машаяк деп алар мазактап урушкан экен. Ал сөздүн мааниси сен да Машаяк окшоп каргышка калып өлүп кал деген мааниде айтышкан экен.
шылуундар десе, бетпак. Билесиздерби, ушунчалык адамды шок кылган нерсе. Айкөлдүгүн, сабырдуулугун, чыдамдуулугун барк албай жаткан адамдар. Сен өзүңдүкүн бербегендигиң менен, өкүнбөгөндүгүң менен. Билесиздерби, адамдар ушунчалык текерүү болушат. Ишен, куткарылууга ээ бол десе, адамдар айтат, жок, мен ишенбейм. Бир жолу ишенбейм дедимби, аягына чейин ишенбейм деп өзүнүкүн бербеген адамдар бар. Өлсөм дагы ишенбейм деген адамдар бар. Мен Тегу шаарында бир адамга жакшы кабар айтканда, анын аялы да куткарылды, балдары да куткарылды, баары куткарылды. Жалгыз эле күйөөсү, билесиздерби, ушунчалык текебер. Бейишке бар биз менен десе, жок, силер баарыңар бейишке бара бергиле, мен керек болсо тозокко да бара берем деп айтат. Анан күндөрдүн биринде ал күйөөсү өлүмгө дуушар боло турган ооруга чалдыгат. Анан больницага барып, мен собеседование өткөргөм. Кудайдын астында ал акыркы мүнөттөрүндө куткарылды. Өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, туугандарына жакшы кабарды айтып, анан бул дүйнөдөн кайтты. Албетте, ал жакшы иш болду, куткарылып калганы. Бирок билесизби, ушунчалык текебер адам эле. Бир жолу ишенбейм дедимби? Демек, аягына чейин ишенбейм. Өзүңдүкүң бербегендигиң менен, өкүнбөгөндүгүң менен, Кудайдын каары төгүлө турган, адилет соту боло турган күнгө өзүң каар чогултуп жатасың. Тобо кылбаган жүрөк, ал чоң күнөө экендигин билесиздерби? Жакан 8 бөлүм 24 аятта Ыйса айтат: эгерде силер мен экениме ишенбесеңер, анда күнөөкөр бойдон өлөсүңөр. Мен Машаяк экенимди билбесеңер, ишенбесеңер, анда күнөөкөр бойдон өлөсүңөр. Өзүнүн кетирген күнөөсү көп болгондугу үчүн тозокко барат эмес, Машаякты кабыл албаган күнөөсү үчүн адам тозокко барат. Азыркы адамдар билесиздерби, жыйынга үзгүлтүксүз аябай жакшы келишет, Машаякка да ишенет, жыйынга келишет, бирок Машаякка ишенишпейт. Машаяктын астында чын жүрөктөн тобо кылышпайт, моюн сунбайт. Кудайдын астында өтө аянычтуу күнөөкөр экендигин, каардуу Кудайдын сотуна кала турган адам экендигин билип туруп, тобо кылышы керек. Тобо кылбай туруп адам куткарыла алабы? Куткарылууга ээ боло алабы? Мен баштапкы класстан баштап жыйынга барганмын. Жыйынга барганым Машаякка ишениш үчүн эмес, биздин мектеп ошол ишенгендердин мектеби болгондуктан жекшембе күнү биз сөзсүз түрдө жыйынга барышыбыз керек болчубуз. Жыйынга барган учурда жаратуучу Кудай бар экендигин билгенмин, тозок бейиш бар экендигин да билгенмин, рух бар экендигин да билген, анын баарына ишенгенмин. Бирок бейишке бара турган менде ишеним жок эле. Мен аябай жакшы ишенсем, демек бейишке барам деп ойлочумун. Анан аракет кылчумун, аракетчил адам элем. Жазуу боюнча жашайын деп канчалык аракет кылдым. Боздоп, таңзаардан барып, сыйынып, ыйлачумун. Анан күнөөкөр үчүн мен кантип арылам деген көп ойго да батканмын. Анан руханий семинарияда окуп жаткан учурда мага Мокпо шаарында насаатчы болууга бир жыйынды тапшырып беришти. Мен жаш болгондуктан ошол жыйында көп жаш адамдар бар эле. Анан күндөрдүн биринде өзүм жогорудан төрөлбөгөн адам экенимди билдим, түшүндүм. Жакан 3 бөлүм 3 аятта айтылгандай, жогорудан төрөлмөйүнчө асман падышачылыгына бара албайт. Бейишке бара ала турган бир гана шарт жогорудан төрөлүү, Кудайдын баласы болуп төрөлүү, куткарылууга ээ болуу, жогорудан төрөлүү деген бир мааниде эле. Денеде бир жолу бул дүйнөдө төрөлөбүз. Анан руханий жактан Кудайдын баласы катары экинчи жолу төрөлүшүбүз керекпиз. Денебиз бир жолу төрөлөт, рухтан дагы бир жолу төрөлөбүз. Мен жогорудан төрөлдүмбү же жокпу текшерип көрсөм, жогорудан төрөлгөн эмесмин.
аракет жасачумун, кыйналып сыйынчумун, бирок анын баары пайдасыз экенин түшүндүм. Жыйынтыгында мен жогорудан төрөлбөгөн адаммын экенимди түшүндүм. Бирөөгө да айта албайм, уялып. Анан күндөрдүн биринде жекшемби күнү элдерге насаат сөзүн айтып атам. Өзүм уккан сөздү мен да туурап айтып көрөйүн деп чечтим. Андан кийин ошол насаат сөзүндө силер жогорудан төрөлдүңөрбү деп кыйкырсам, эч өзүм айтып көрбөгөн сөздөрдү айта баштадым. Анан залдын так ортосунда отурган жаш бир жигит мага кайрылып айтат. Мени текшерип көрүш үчүн ал дагы өзүнүн сөзүн айтты окшойт. Анда сиз жогорудан төрөлдүңүзбү окутуучу деп менден сурайт. Ошондо билесизби, мен ушунча титиреп шок болуп калдым. Эмне үчүн ошол насаат сөз убагында ортодо айтат? Ансыз деле мен өзүм кыйналып араң айтып атсам, жок деп эптеп жооп берип кутулдум. Бирок ошол учурда билесизби, ушунчалык тердеп бурдап эмне кыларымды билбей, кайрадан сөз айтам деген каалоом дагы жок болуп кетти. Анткени жогорудан төрөлбөй туруп мен элдерди үйрөткөнүм. Ошентип ойлонуп отуруп, жыйынтыгында 1962 жылы 30 октябрда кечки саат 8-де Ыйса Машаяктын мага кандай тиешеси бар экендигин түшүнүп, чыныгы куткарылууга ээ болуп жогорудан төрөлдүм. Билесиздерби, ошол учурда мен эң бактылуу адам болдум. Анткени менин күнөөмдү өз мойнума ала турган Кудайдын ырайымы болду. 2-Корундуктар 7-бөлүм 10-аятта айтылат. Мен мындай эле жатка айта берейин. Кудайга жаккан кайгы тобо кылып куткарылууга алып келет. Ал эми дүйнөнүн кайгысы өлүмгө дуушар кылат. Кудайга жаккан кайгы тобо кылууга жана куткарылууга алып келет. Кудайга жаккан кайгы эмне деп ойлойсуздар? Кудайдын астында ушунчалык аянычтуу күнөөкөр экендигин билген адам. Кудайга жаккан кайгы тобо кылууга жана адамды куткарылууга алып келет. Өкүнбөй турган куткарылууга алып келет. Дүйнөнүн кайгысы адамды өлүмгө дуушар кылат. Кайгы адамды өлүмгө гана алып келет. Куткарылган адам деле куткарылды, бирок биздин жашообуз Кудайдын эрки боюнча аткарылбаса, анда биз да кайгыга батышыбыз керекпиз. Адам куткарылды, бирок эмне үчүн Кудайдын эрки боюнча жашабайт? Кудайдын эрки боюнча аткарылса, анда эрки боюнча жашашы да керек. Анткени Кудайдын ага жага турган жакшы эрки эмне экендигин изилдеп жашашы керек. Куткарылдым деп коюп, анан өзү каалагандай жашай берсе, анда чынында куткарылдыбы же жокпу, адам өзүн өзү текшерип көрүшү керек. Эгерде чыныгы куткарылган адам боло турган болсо, анда Кудайдын эркин аткарганга аракет кылышы керек. Кудайдын эркин аткарбай жашагандыгы үчүн ал кайгырышы керек. Ойлонуп көрүшү керек. Ошондуктан Кудайдын астында ал жыгылышы керек. Кандай кыйынчылык башыбызга түшпөсүн, мейли мен кедей жашасам да, эч качан Кудайдын астында коркпостон Кудайдын эркин аткарып жашаган адамдар болушубуз керекпиз. Анткени биз Кудай качан бул дүйнөгө келерин билбегендиктен анын астында уят болбогудай. Жүйүт Искариот. Ал боздоду, ыйлады, бирок тобо кылган жок. Ыйса айтат, мени саткан, менден баш тарткан адамга кайгы. Ал адам төрөлбөй койсо жакшы болмок. Төрөлбөсө жок дегенде тозокко кетпейт эле. Айкаш чыгашта Ыйса кадалган учурда эки кылмышкер Ыйсанын эки жагына кошо кадалат.
айкаш-чыгачка кадалган Ыйса өзүнүн канын төгүп кыйналып жаткан учурда ата бул адамдардын күнөөсүн кечире көр, анткени булар эмне кылып жатканын өздөрү билишпейт деп кайрылат. Өзүн шылдыңдаган, өзүн дарга, айкаш-чыгачка аскан адамдар үчүн ал сыйынган эле. Ошол эки кылмышкер башында экөө бирдей Ыйсаны шылдыңдап, аны мазакташкан эле. Бирок алардын бирөөсү күнөөсүз Ыйса эмне үчүн өлүшү керек? Бул адам өзү өлүп бара жатып дагы күнөөкөрлөр үчүн аларды кечире көр деп сыйынып жаткан адам ким деп ойлоно баштайт. Күнөөкөрлөр үчүн өзүнүн жанын берип жаткан Ыйса экендигин түшүнөт. Мен өзүмдүн күнөөлөрүм үчүн өлүп жатам, ал эми Ыйса күнөөсүз күнөөкөрлөр үчүн өлүп жатат деген нерсени түшүнөт. Анан жанындагы кылмышкерге кайрылып айтат: эгерде сен Кудайдын уулу боло турган болсо, анда өзүңдү да куткар, бизди да куткара көрчү деп. Өлүп бара жатса дагы экинчи кылмышкер Ыйсаны шылдыңдап, Ыйсага карата жаман сөздөрдү тийгизген. Ыйса бул дүйнөдө оорулуу адамдарды да айыктырган, өлгөн адамдарды тирилткен деген ушак бүт элге жарыяланган. Элдерди сактап жүрүп, куткарып жүрүп, эмне үчүн өзүңдү куткара албайсың деп аны мазактайт, шылдыңдайт. Ал эми биринчи кылмышкер тигини урушат: сен кантип дагы да Кудайдан коркпойсуң? Өлүм менен бүтүп калбастан, өлүмдөн кийин түбөлүк тозок күтүп тургандыгын билген. Сен жана мен, биз күнөөлөрүбүз үчүн айкаш-чыгачка кадалып, өзүбүздүн тиешебизди алып жатабыз. Ал эми мында күнөө да жок. Андан кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин Ыйсага кайрылып суранат: асман падышачылыкка барганда мени эстей көрчү, мени да кошо ала кете аласыңбы деп кайрылат. Эгерде мен Ыйсанын ордунда боло турган болсоң: эй, бетпак, уятсыз адам, билесиңби сен буга чейин канча адамдарды өлтүргөнсүң? Жакшы иш кылып көрдүң беле? Же жыйындын босогосун аттадың беле? Анан кантип ушул иштердин баардыгын кылып туруп бейишке суранып атасың? Мен Ыйсанын ордунда боло турган болсо, мен уятсыз адамсың деп айтмакмын. Бирок Ыйса эмне деп айтат? Сен бүгүн мени менен бейиште болосуң. Ыйса Машайык айкаш-чыгачка кадалган учурда Ыйсага жаккан эң эле биринчи адам бул ушул кылмышкер эле. Лука 15-бөлүм 7-аятта тобо кылган бир күнөөкөр үчүн асманда чоң кубаныч болот. Бул кылмышкер өлүмүнүн астында Кудайга кайрылгандыктан ал ошол замат аны кабыл алат. Бүгүн мени менен бейиште болосуң. Бул кылмышкер тозоктун босогосунан бейишке өткөн адам. Өлөрүнүн эң акыркы мүнөтүндө куткарылган адам. Куткарылган адамдардын ичинен эң биринчи куткарылган адам бул кылмышкер. Өлөрүнүн астында тобо кылган адам, кылмышкер. Ал эми экинчи кылмышкер өлгөнгө чейин өзүнүн жаны жөнүндө ойлонгон да жок. Тобо да кылган жок. Бул адам бейишке барасың деген убадага ээ болду. Бул кылмышкер бейишке бардыбы же барган жокпу? Же барып көргөндө билебизби? Жок. Ыйса жалган сүйлөбөйт. Ал бейишке кеткен адам. Өзүнүн күнөөсүн ойлонгон адам, моюн сунган адам, Кудайдын астында тобо кылган адам. Кудайга кайрылып келбеген күнөө. Кудай билесиздер, ыйык жазууда канча жолу мага кайрыл деген сөздөрдү айтат. Ышая 44:22-де сенин күнөөлөрүңдү тумандай, булуттай таратам, мага кайрыл, анткени мен сени кун төлөп куткарып алдым.
сенин күнөөлөрүң кечирилди, ошондуктан жөн гана мага кайрыл, мага кел. Бирок билесиздерби, кээ бир адамдар жыйынга чейин жетет дагы Машаякка кайрылбайт. Биз сиздер менен түбөлүк тозокко бара турган адамдар элек. Ооруга чалдыккан адам оорудан айыгайын деп, бир нече жыл болсо да жашайын деп аракет кылат. Анан доктурга барабы, ооруканага барабы, оорудан айыгайын деп бүт күч аракетин жумшайт. Ал эми тозокко бара жаткан адам күнөөкөр. Кандай күнөөкөр болбосун, куткара ала турган Машаякка сөзсүз түрдө кайрылып келиши керек, Кудайга кайрылышы керек эле. Ышая 1-бөлүм 18-аятта: келгиле, талкуулап көрөлү. Силердин күнөөңөр боло турган болсо, анда кып-кызыл болсо, аппак кардай агартам дейт Кудай. Силердин күнөөңөр кочкол кызыл болсо, анда ак жүндөй кылып агартам. Кудай чакырып атат, келгиле, кайрылгыла дейт, бирок адамдар Кудайга келишпейт. Кандай күнөө болсо да Кудай кечире ала турган Кудай. Канчалык коркунучтуу күнөөдөн дагы чоң күнөө бул ишенбестик. Моралдык күнөөлөр кечирилет, бирок Кудайдын сүйүүсү айкаш-чыгач аркылуу бизге далилденген. Адамдар сөз угат, бирок семинар уккан адамдар тозок бейиш бар экендигин билет. Анан ошого карабастан аны кийин чечип ала турган көйгөй, өлүмдөн кийин баралык. Мен азыр жашмын, ошондуктан өзүм каалаганча жашайын дагы, өлгөнгө 2 жыл калганда келип ишенейин. 2 жыл эмне керектелет? Андай боло турган болсо, өлөрдүн астына 5 мүнөт калганда келсе деле болот да. Азыр куткарылыбы, рухпу, жанбы эч ойлонуунун кереги жок. Анткени мен азыр өзүмдүн денем үчүн жашап алайын, кубанып, ыракат алайын. Ошол жашоого байланып жашайт. Ал адам жыйынтыгында куткарылууга ээ болбойт. Тобо кылбаган адам күнөөлөрү кечирилбейт. Ыйлагандар бактылуу, анткени алар соорунушат. Кандайча соорунушат? Албетте бул дүйнөдөгү сооруну жөнүндө айтылган жок. Мисалы үчүн бир адам бизнес болот дагы, бизнесте банкротко учурайт. Ал адамды соорутуш үчүн, билесизби, жашоодо ар кандай иштер боло берет. Бир учурда өйдө чыгабыз, бир учурда ылдый чөбүз. Ошондуктан көп кайгырбаңыз. Сизге дагы жакшы күндөр келет десеңиз, ал адам соорунобу ошол сөздөр менен? Же болбосо күтүлбөгөн жерден автокатастрофада бир жакын адамы каза болсо, билесизби, өтө кайгырбаңыз. Жашоодо адам жашайт, өлөт. Ал адам үчүн сооронуу болобу? Чыныгы сооротуш үчүн ал адамды тирилтип бергенде ал сооронот. Бир адам ушунчалык карызга батып кайгырып отурат. Ал адам кайсыл учурда сооронот? Анын карызы толугу менен кутулганда. Карызын толугу менен куткарып бергенде, же болбосо өлүп калган жакынын тирилтип бергенде гана чыныгы сооронуу болот. Адамдын жүрөгүндө тынчтык орнойт. Башталыш 3-бөлүмдө адам аялы менен Кудайдын астында күнөө кетиргенде өздөрүнүн жылаңач экендигин көрөт дагы. Кудай чакырганда, Кудай сенин үнүңдү угуп, өзүмдүн жылаңач экенимди көрүп, коркуп, жашынып калдым. Дарактардын арасында жашынып калат. Анан Кудай эмне кылат? Башталыш 3-бөлүм 21-аятта адамга жана анын аялы үчүн тери кийим жасап берет, дагаларды кийгизет. Жылаңач уят нерсесин жаап коюш үчүн, териден кийим жасаш үчүн бир курмандык чалынган.
келечекте биздин күнөөлөрүбүз үчүн Ыйса Машаяк күнөөлөрдү кечириш үчүн курмандык катары өзүн берет деген образ алдын ала көрсөтүлгөн эле. Күнөөкөрлөрдүн бардыгы тобо кылып куткарылууга ээ болуш үчүн Кудай ошол жолду алдын ала убадалап койгон. Ошондуктан мен силер үчүн түбөлүккө каарданбайм. Ышая 40-бөлүм 1-аятта, 43 бөлүмдө айтылат: өзүм сенин кылмыштарыңды өзүм үчүн өчүрөм. Ышая 40-бөлүм 1-аятта. Мен элимди соороткула. Анткени күнөөкөрлөр үчүн күрөшүү мезгили аяктагандыгын айткыла. Күнөө кетирген адамдарды кандайча сооротсок болот? Анткени мисалы Америкада өлүм жазасын алып салышкан, билесиздерби? Бирок адам күнөө кетире турган болсо, күнөө үчүн 500 жыл жаза берет. 100 жылдагы жашай албаган адамга кантип 500 жыл жаза берет? Ошону акырын ойлоп көрсөм, тобо кылбаган күнөөкөр үчүн 500 жыл жаза эмес, түбөлүк. 1000 жылда эмес, 10.000 жылда эмес, түбөлүк. Түбөлүк тозокко бара турган адам үчүн жаза күтүп турат. Мисалы үчүн 100 жыл жазалана турган кылмышкер үчүн сага амнистия жарыялансын, күнөөлөрүң бардыгы кечирилсин деп жарыяланса, сен эркиндикке чыгарыласың десе, ал үчүн эң чоң сооронуч, же болбосо чоң кубаныч болот. Билесизби, силердин күнөөлөрүңөрдүн баары кечирилди. Анткени күнөөлөрүңөр үчүн 2 эсе жаза алдык. Мисалы үчүн 100 миллион карыз болсом, анда 200 миллион төлөндү. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн айкаш-чыгашта кадалган Ыйса Машаяк кун төлөп бизди куткарып алды. Еврейлер 10-бөлүм 12-аятта айтылат: биздин күнөөлөрүбүз үчүн ар бир жолу курмандык алып келип, түбөлүккө кечирим алып келип, Кудайдын оң жагына отурдук. Бөлүм 17-аятта да айтылат. Еврейлер 10-бөлүм 17-аятта: силердин күнөөлөрүңөрдү жана мыйзамсыздыктарыңарды эстебейм дейт. Күнөөлөр кечирилгендиктен өткөн чакта айтылат: аларды эстебейм. Кайрадан алар үчүн курмандык алып келүүнүн кереги да жок деп. Силердин күнөөлөрүңөр үчүн кайрадан кун төлөөнүн дагы кереги жок. Анткени түбөлүккө кечирилди. Эч бир шарты жок кечире ала турган Кудайдын ырайымы. Лука 18-бөлүмдө айтылат: 2 адам сыйыныш үчүн ибадатканага келет. Бирөөсү фарисей, бирөөсү салык жыйноочу. Фарисей колун өйдө көтөрүп алып сыйынат: Кудай, сага ыраазымын, анткени мен жамандык кылбайм, ойноштук кылбайм, башка адамдарга окшоп талап тонобойм, жумасына 2 жолу орозо кармайм, анан ондуктарды да алып келем. Бардык нерседе сага жага турган иштерди аткарам, жакыр адамдарга жардамды көрсөтөм. Өзүнүн адил адамдыгына ыраазы болуп айтат.
Ал эми ага салыштырмалуу салык жыйноочу асманды кароого да батынбастан көкүрөгүн койгулап мага ырайым кыла көр деп айтат. Салык жыйноочу Кудайдын астында ырайымга ээ болуп өз үйүнө кайтат. Билесизби? Кудай күнөөкөрлөргө өзүнүн ырайымын тартуулайт. Ошондуктан күнөөкөрлөрдү куткара ала турган Кудайдын ырайымы өтө чоң. Тессалоникалыктарга жазылган 2 кат 2 бөлүм 16 аят. Тессалоникалыктарга жазылган 2 кат 16 бөлүмдү ачабыз. Чоң окуйбуз. Теңирибиз Ыйса Машаяк өзү жана бизди сүйгөн, өз ырайымы менен бизди түбөлүк соороткон, бизге жакшы үмүт берген Кудай атабыз. 17-ни да окуйбуз. Силерди сооротсун жана силерге ар кандай жакшы иштерди кылууга, жакшы сөз сүйлөөгө күч берсин. Ыйса Машаяк жана бизди сүйгөн, өз ырайымы менен түбөлүк соороткон Кудай атабыз. Бизге жакшы үмүттү жана түбөлүк соороткон Кудай. Күнөөкөр адамдар, ыйлаган адамдар, Кудай өзүнүн түбөлүк сооронуусун жана асман падышачылыкка бара турган жакшы үмүттү тартуулады. Биздин жакшы иштерди кылууга, жакшы сөз сүйлөөгө күч берсин. Кудайдын ошол сооронуусуна ээ болгон адамдардын бардыгына Кудай түбөлүк үмүт берет. 1 Петр 1 бөлүмдө айтылат. 3 аятта Ыйса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берди. Чирибес түбөлүк асманда сактала турган үмүт берди. Өтө таң калыштуу, керемет ырайымды бизге Кудай тартуулады. 8 аятта айтылат. Сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Биздин күнөөлөрүбүздү кечирген Кудай түбөлүктүү даңк, түбөлүктүү үмүттү бизге тартуулады. Бизге ушунчалык керемет сооронууну Кудай бизге тартуулады, түбөлүк үмүттү тартуулады. Ошондуктан биз анын ырайымын актап жашай турган адамдардан болушубуз керекпиз. Бирок дагы да тобо кылбаган адамдар үчүн биз куткарылыш үчүн жардам беришибиз керекпиз. Кийинки жумадан баштап биздин жазгы конференция башталат. Ал жазгы конференцияда дагы көптөгөн адамдардын куткарылып калышына Кудай иштеп берет деген ишеничтебиз. Ал үчүн сиздер дагы чогуу сыйынып бериңиздер. Чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай ата. Биз бардыгыбыз алыстап, күнөөгө баткан адамдарды өз ырайымыбызды тартуулап, Ыйса Машаяк биз үчүн төккөн ыйык каны аркылуу күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, бизге түбөлүк шаттык, кубаныч тартуулагандыгыңыз үчүн, түбөлүк сооротуп жана тирүү үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Мындан аркы жашообузду бир гана сизди даңктап, сизге ыраазычылык билдирип, сиздин ырайымыңызды даңктап жашашыбыз үчүн өзүңүз жетектеңиз. Келе жаткан жазгы конференцияда дагы көптөгөн адамдар сизге кайрылып, куткарылууга ээ болушу үчүн бизди колдонуп, бизди өзүңүз чакырып алыңыз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.